Окуучуларды бетке чаап жаткан окуучунун видеосу тарады. Социалдык тармактарда мектепте рекетчилик жок дейсиңер, мына балдарды уруп сабап, акчаларын алып жатат деген видео тараган. Окуя боюнча Ленин Риптен маалымат беришти. Аталган факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Текшерүүнүн алгагында Ленин Рипке мектеп администрациясынын өкүлдөрү, видеодогу бардык балдардын ата-энелери чакырылган. Жашы жете элек Жаран 9-класстын президенти болуп туруп, 7-класстын окуучулары тамеки чегип жатканын көрүп, профилактикалык иштерди жүргүзүүнү чечкен. Бул үчүн ал ар бирин жаакка жапкан. Бул фактыны ал өзүнүн мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусунда тастыктаган. Бул фактыны 7-класстын окуучулары да тастыктаган. Ошондой эле акча талап кылуу болбогон. Окуучулардын ата-энелери арыз жазуудан баш тарткан. Кошумча чогултулган материалдар балдар иштери боюнча комиссияга жөнөтүлөт. Анын жыйынтыгы менен Жарандын ата-энесине карата да тиешелүү чаралар көрүлөт деп айтылат маалыматта. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Арка 2 айылындагы үйдө снаряд жарылып, аял менен кызы жабыркады. Баткен облусунда өспүрүм кыз жана энеси жарылуудан жабыркады. УКМКнын чек ара кызматы билдиргенине караганда, окуя 5-январда болжол менен саат 16:40 Лейлектин Арка 2 кыштагында болгон. Жарылуунун себеби аял эски курулуш материалдарынын арасынан тапкан аныкталбаган жарылгыч зат снаряд болгон. Алдын ала алынган маалымат боюнча, үй ээси бастырманын астындагы эски курулуш материалдары менен темир буюмдарды жыйнап жатып, белгисиз жарылгыч зат таап алып, агыл жарылып кеткен. Мунун кесепетинен Жаран жана анын агыс эмес турган 12 жашар кызы жаракат алган. Жабыркаган эне менен кызы учурда ооруканада, абалы туруктуу. Жарылуу болгон жерди УКМКнын чек ара кызматынын инженерлери тароо курчоого алышкан. Окуя болгон жерде бардык жагдайды аныктоо үчүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери комплекстүү тергөө иш-чараларды жүргүзүп жатышат. УКМК чек ара аймагына жакын жайгашкан айылдардагы элди кыракы болууга, шектүү буюмдарга тийбөөгө, андай нерселерди таап алса, дароо тиешелүү тараптарга билдирүүгө чакырды. Аттуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездүү, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ошто тумандан улам учактар кармалууда. Ош шаарында аэропортко учактардын учууларына, конууларына убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу УКМ маалымдады. Ош шаарында туман түшкөндүгүнө байланыштуу 7:50дөн тартып, Ош эл аралык аэропортунда учактардын учууларына, конууларына убактылуу чектөө киргизилген деп билдирди УКМ. Министрлик бул боюнча кошумча маалымат берди.